Кыргыз киносунун кереметинин легендасына айланган актер, сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов жана спорт чеберлери Сүйөркул жана Бакыя Чокморовдорду эскерүү иретинде волейбол боюнча турнир өттү. Бул иш-чара атактуу инсандар төрөлгөн Аламүдүн районуна караштуу Чоң Таш айылында салтка айланган. Бул турнир илгертен бери 60-жылдан бери башталган. Бүгүн ошо атайын ошо аксакалдары, тең туштарын чакырып келип Куран окутуп, ушу Чүй областынын верхний зонасына баарына өздөрүнүн шеринеси бар эле. Ошолорду анан ар жактан Кемин, Ысык аталарындагы аксакалдар командаларын чакырып, атайын бери Куран окутуп ушу турнир берип атат. Дүйнөнү дүңгүрөткөн аталарыбызга эскерип, Куран окутуп, волейбол боюнча турнир уюштурдук. Бул турнирдин максаты ошо жаштар 40 жаштан өйдө оюнчуларды ынтымакка чакыруу. Волейбол турниринде ар кандай жаш курактагы 10 курама команда атсалышып, баш байгеге кубок жана бир катар сыйлыктар каралган. Шамдак айлыкты талап кылган спорттун түрү айыл тургундарын ынтымакка бириктирди. Чокморов айылына Чокморовдордун бир туугандары Чокморов Сүйөркул, Чокморов Сүймөнкул, Чокморов агасы дагы ушу 3 адамга эскерүү кылып, бүгүн ушу айылдыктар спорт оюндарын өткөрүп атышыптыр. Ошолорго кичине болсо да көмөк көргөзүп, спорт кийимдерин алып берип, майда чүйдөсүнө дайыма эле көмөк көргөзөбүз. Сүймөнкул Чокморов студенттик күндөрүндө Кыргызстандын жана өзү билим алган Ленинград шаарынын спорттун волейбол түрү боюнча курама командасында ойногон. Ага ини Чокморовдордун өрнөктүү өмүрүн унуткарбай, үлгү тутуу максатында алдыда жыл сайын өтүүчү көркөм өнөр жана масштабтуу спорттук иш-чаралар мерчемделген. Айжамал Олжобай кызы, Батма Искандарова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.